Дагы бир жолу саламатсыңарбы? Бүгүнкү темабыз курам. Аналогиянын ортосундагы курам байланышын баштайбыз. Курам дегенде сөзсүз түрдө ар бир заттын составы, башкача айтканда эмнеден тура туранын баарыбызга белгилүү. Демек, ошол зат менен жана курамдын ортосундагы байланыштарды бүгүн баштайбыз. Сүрөттө көрүнүп тургандай, бул биринчи эритроцит, тромбоцит, нейтрофил, эзонофил, моноцит, лимфоцит, базофилдерден турган бул эмне? Кан. Демек, кан дегенибиз менен анын составы, курамы майда бөлүкчөлөрдөн турат. Демек, бул эмне бизге канды берет экен. Же болбосо кийинки бул эмне? Шакектер. Шакектер ар түрдүү металлдардан, башкача айтканда, алтындан, күмүштөн жана башка металлдардан жасалышы мүмкүн. Демек, шакектин курамы эмне болуп атат? Алтын же башка ушул сыяктуу заттар. Кийинкиси биз көрүп тургандай бул шырдак. Шырдак дегенде бизге эмнеден жасалат? Шырдак. Анын курамында шырдак биз эмне? Кийизден жасайбыз. Кийиз болсо, демек ал жүндөн жасалат. Шырдакты биринчи биз кийизди карайбыз, кийизди боёйбуз, анан боёгондон кийин оймо кылабыз. Оймо кылып шырып жасагандан кийин бизге шырдак келет. Ал эми ага чейин кийиз болсо, койдун жүнүнөн жасалат. Демек, шырдактын курамы кийиз же болбосо жүн деп айта алат экенбиз. Демек, курам дегенде бул кандайдыр бир заттын ичин түзгөн башка майда заттардын бирикмеси. Жанагы мисал келтиргенде, бир заттын ичин түзгөн башка майда заттар деп атабыз. Дегеле жанагы канды алсак, мисал үчүн тромбоцит дедик. Демек, анын курамында, кандын курамында тромбоцит бар, эритроцит, демек кандын түзүмдөрү. Же болбосо башка майда заттардан деп атабыз. Шырдакты айттык, кийизден, же болбосо баштап формасы жүндөн жасалышы мүмкүн. Демек, кандайдыр бир заттын түзгөн башка бирикмелер. Эми алардын ортосундагы курам деген сөздүн маанисин биринчи түшүнүп алалы. Курам деген эмне? Бул состав болушу мүмкүн, башкача айтканда биз эмне дейбиз? Түзүлүшү. Бул жанагы кан мисалында. Экинчиси структура, башкача айтканда түзүмү. Мисал үчүн сууну ала турган болсок, суунун формуласында эмне? H2O. Башкача айтканда анын структурасы, түзүмү баягы молекулаларын түзүмүн түзөбүз. Эми аралашма дегенде бул мисал үчүн бир нерсе менен аралашып бир бүтүн нерсени, курамды түзөт. Башкача айтканда мисал үчүн бетонду алсак, бетон десет, башкача айтканда бул эмне? Цемент менен суунун аралашмасынын ортосунан бизге жаңы буюм нерсе пайда болуп атат. Демек, бетон цемент менен суунун аралашмасынан жана кум да кээде кошушат. Демек, андан эмне? Бетон пайда болот. Анан композит деген түшүнүк. Бул жерге мен мисал катары стеклопластика деген буюм бар. Башкача айтканда эмне? Айнек менен пластиктин аралашмасынан, башкача айтканда бир канча катмардан турган зат болот. Демек, анын курамы болот. Демек, могул нерселер состав, түзүлүшү, түзүмү, аралашма, композиттердин баары тең бизге курамды берет экен. Эми курамдардын ичинен мисалдарды карай турган болсок, мисалы жарма дей турган болсок, бул эмне? Талкандан жасалган ичимдик, суусундук десек болот. Демек, ал баштапкы курамы талкан. Талканга суу кошобуз, талканды буудайдан жасайбыз, анан талканды куурабыз, ал жерге суу кошобуз, ун кошобуз. Демек, андан эмне? Жарма жасалат. Башкача айтканда, жарманын курамында талкан бар. Демек, жарманын курамы талкан. Демек, жарма менен талканды ортосундагы курам байланышы болушу мүмкүн экен. Кийинкиси бетон, анан цемент дедик. Жанагы мисал аралашма келтирбедикпи?
Beton desek bu bir kandaydır bir buyum, bütün nerse. Demek anın bir bölgü, başkaça ayтканда эмнеден жасалып атканы, аны майда бөлүкчөлөрү түзгөнү. Кийинкиси нанда отабыз. Нан эмнеден курамы un. Башкача айтканда нанды жасаш үчүн биз эмне унга сууну камыр жууруп ачытып, анан биз эмне нанды жасайбыз. Демек нандын курамы un болушу мүмкүн. Анан бүтүн нерсе байпак, башкача айтканда зат, анан байпак. Демек ал байпакты биз түйө турган болсок, баягы апаларыбыз, чоң апаларыбыз, чоң энелерибиз бизге жасап берген байпактарыбыз бар, алар неден жасалат? Жиптен, түйөт. Жүн байпактарды бизге жиптен түйөт. Ал эми жипти жылуу жиптерди эмнеден алат? Койдун жүнүнөн алат. Койдун жүнүн жууп, ийрип, анан аларды жип кылат дагы бизге эмне байпак токуп берет. Демек байпактын курамы жиптен турат, токулган жиптерден. Демек булардын ортосундагы байланыш зат болушу мүмкүн. Анан анын курамы, башкача айтканда курам дегенде биз жогоруда айткандай бүтүн нерсенин кайсы нерседен жасалып атканы, майда бөлүктөрдөн турганын билдирет. Эми мисалдан кийин курам байланышынын түрлөрүн карап көрөлү, кандай түрлөрү болушу мүмкүн. Башкача айтканда биз жанагы заттын курамынын, составынын, түзүмүнүн түзүлүшүнүн ошолордун ортосундагы түрлөрү, кандай түрлөрү болушу мүмкүн. Эми биринчисин карайлы, бул азыркы курамы, анан баштапкы курамы. Башкача айтканда, курам дегенде биздин азыр колубузда даяр болгон, биздин колубузда азыр колдонуп жаткан курамдар. Ал эми баштапкы дегенде бул жерден баштапкы жана азыркы дей турган болсок, бул жерде азыркы биздин даяр болгон заттын же буюмдун азыркы курамы, анан баштапкы бул мурда, андан мурда колдонулган курамы. Бул жерден мисал үчүн эң биринчи мисалды карай турган болсок, айсберг муз, айсберг суу деп атабыз. Азыркы курамы, башкача айтканда, бул бизде айсберг. Айсберг азыр бар нерсе, анын курамы эмне? Муз. Башкача айтканда, тоңуп калган суунун чоң болуп, жарым бизге көрүнбөй бөлүгү деңиз астында, анан үстүндө бир бөлүгү калкып жүргөн муз, чоң муздарды биз эмне айсберг дейбиз. Демек анын курамы муздан турат. Ал эми анын ошол эле айсбергдин баштапкы формасын карай турган болсок, ал эмне суу. Башкача айтканда, могул муз мурда суу болгон. Демек анын баштапкы формасы суу болсо, кийин тоңуп муз болуп атат. Демек ал муз чоңоюп отуруп бизге эмне айсбергди берип жатат. Демек бунун ортосунда байланышта эмне айырма? Азыркы курамы жана баштапкы курамы. Эми жаздык менен мамыкты, азыркы курамы. Башкача айтканда, жаздык бизге бар, демек анын составы мамык. Мамык дегенде биз эмне жүн дегенбиз, куштардын жүнүн биз мамык деп айтканбыз. Демек мамык дегенде жаздыктын азыркы курамы мамык. Тооктун же болбосо башка бир куштун бөдөнөнүн кушунан мамыгынан жасаган жаздыктар болушу мүмкүн. Демек аларды жууп тазалап, кескилеп, анан жаздыкка коет. Демек анын азыркы курамы көл, анан суу десек. Башкача айтканда, бизде көл бар, анын курамы суу. Башкача айтканда, эмне көп түкүрсө көл болот дегендей, бир тамчыдан суу толуп отуруп, бизге биринчи көлчүк болсо, андан кийин көлмө болсо, анан бизге кийин чоң болуп көл болот. Көлдүн көлөмү чоңураак болсо деңиз болот, деңизден чоңураак болсо анан океан деп кете беребиз. Демек көлдүн баштапкы курамы, азыркы курамы, башкача айтканда суу болуп атат. Кагаз менен жыгачты карайлы. Кагаз бул эмне? Жыгачтан жасалат. Жыгач дегенде, жыгач бул эмне баштапкы формасы. Башкача айтканда, кагазды алыш үчүн
жыгачты биз майдалайбыз. Майдалангандан кийин аны кайнатып, бир канча процесстерден кийин жумшарып, кайнатылгандан кийин бизге эмне кагаз пайда болот, Демек, жыгач кагаздын алгачкы, баштапкы курамы болот, Күл, көмүр десек. Күлдүн баштапкы курамы эмне көмүр, башкача айтканда күл болуш үчүн эмне биз көмүрдү күйүү процессинен өткөрөбүз дагы, анын баштапкы курамы күл болуп атат. Анан ол жерден нан, күкүм деген жана нан, ун деген дагы бир мисал турат, Башкача айтканда азыркы курамы дегенде нан, анан күкүм, Башкача айтканда күкүм дегенде нандын майда-майда бөлүкчөлөрү, Алар болсо эмне бизге нанды берет. Ал эми нан, ун десек, эмне болуп атат? Демек бул баштапкы курамы. Башкача айтканда нанды алыш үчүн биз унду суга аралаштырып, камыр жууруп, анан нан алабыз. Ал эми күкүм болсо биздин азыркы колубузда даяр нандын майда бөлүкчөлөрү. Демек бул жерде курам байланышынын түрлөрүн карай турган болсок, азыркы курамы анын баштапкы курамы болушу мүмкүн. Демек, ошол нерсеге көңүл бурушубуз керек. Эми бул жерден формуласы чыгышы мүмкүн. Кандай формула чыгат? Формулаларды карап көрөлү. Бул жерде эмне дедик? Зат, анан анын азыркы курамы, анан зат баштапкы курамы. Курамы деп эки формулада байланышы мүмкүн. Башкача айтканда заттын азыркы биз көргөн абалындагы курамы, экинчи зат жана анын баштапкы курамы. Мисал карай турган болсок, жанагы айсберг менен муз болду, анан айсберг менен суу болду. Баштапкы зат болсо бул айсберг болду, анын азыркы курамы бул муз болуп атат, Ал эми баштапкы курамы бул суу болуп атат, Же болбосо дагы бир мисал карай турган болсок, мисалы айран, Айран десек, мунун эмне баштапкы курамы сүт десек болот, Башкача айтканда биз эмне айранды алыш үчүн сүттү колдонобуз. Ал эми азыркы курамын ала турган болсок, мисал үчүн айран, анан уютку десек, уютку десек. Бул жерде айырма бар, Башкача айтканда уютку эмне даяр азыркы формасы, уюткуну куйганда бизге айран. Ал эми сүт болсо анын баштапкы формасы. Демек, бул жерден биздин эске ала турган нерсе, зат менен анын курам байланышында эки түр болуп атат. Зат анын азыркы курамы жана зат анын баштапкы курамы. Эми мисалдарды карап көрөлү. Зат жана анын курамы байланышынын ортосундагы аналогияларды, мисалдарды. Казык, темир. Эгер мүмкүн болсо, кайсы варианты туура болот, бир-эки жооп алсак, анан иреттеп, анализдеп көрсөк, Бул жерден казык, темир дедик, Казык бул зат. Демек, ал буюм, анын курамы эмне болуп атат? Темир. Башкача айтканда, эмнеден жасалып жатат, Эми Ада кулпу бул буюм, ачкыч дагы буюм, экөө бири-бири дайыма чогуу колдонула турган буюмдар, Бул жерде башка бир байланыш. Экинчисинде телевизор, экран.
телевизор бул зат, экран болсо анын бөлүгү болуп атат. Башкача айтканда анын курамы эмес, анын бөлүгү. Бул жерде бүтүн менен бөлүктүн байланышы. Башкача айтканда мурунку сабагыбызда караган бүтүн менен бөлүк байланышы болуп атат. Кийинкиси көйнөк, чүпүрөк. Көйнөк бул эмне? Зат болуп атат, буюм болуп атат. Анан анын несі курамы. Башкача айтканда эмнеден жасалганын билгизип атат. Китеп, барак десек дагы бул зат болуп атат. Барактагы эмне курамы болушу мүмкүн. Бирок барак дегенде бул жерде биз темир алгачкы формасы кайсы буюмдан эмнеден жасалганын билгизип атат. Демек барак болсо кийинки бул жерде китеп барактын ордуна кагаз боло турган болсо, демек биздин ушул вариантыбыз жакыныраак болмок. Бирок бул жерде бизде көйнөк менен чүпүрөк деген вариант бар. Демек эң жакын варианты биз высын белгилейт экенбиз. Кийинкисин карайлы. Тарынды жыгач. Жооп күтүп атам. Кимде кандай вариант бар? Тарынды жыгач. Бул жерде тарынды анан жыгач. Жыгач деген бул эмне болуп атат? Зат болуп атат. Анын курамы майда бөлүгү болуп атат. Демек майдаланган курамы, башкача айтканда бул тарынды азыркы курамы, жанагы нан күкүм менен нан ун деген сыяктуу, нан күкүм деген сыяктуу бул эмне? Тарынды жыгачтын курамы, азыркы курамы. Сыя, калем десек. Сыя менен калем экөө башка байланышты. Башкача айтканда бүтүн менен бөлүктүн байланышы болуп атат. Же болбосо экөө тең жардамчы катары да карасак болот экен. Кийинкиси ун менен буудай болушу мүмкүн. Себеби бул жерде буудай зат болуп атат. Ал эми ун болсо анын несі майдаланган бөлүгү болуп атат. Демек буй болушу мүмкүн. Жебе кыл десек. Жебе кыл дегенде тескерисинче болуп калат. Жебенин бөлүгү кыл болуп атат. Анан күл жалбырак десек, бул дагы бүтүн менен бөлүктүн байланышы. Демек жалгыз бизге буйсы калып атат. Бул жерден дагы бир нерсе, ун дегенде буудай, жыгач бул бүтүн нерсе болуп атат. Аны майдалаганда тарынды чыгып атат. Ал эми буудай бүтүн нерсе болуп атат, аны майдалаганда ун чыгып атат. Башкача айтканда майда-майда бөлүкчөлөрү баштапкы формасы менен азыркы курамы менен зат байланышынын ортосундагы аналогия болуп атат. Кийинкисин карап көрөлү. Жууркан кебез. Жууркан кебез. Кимде кандай вариант бар? Бул жерден жууркан кебезди карайлы. Жууркан бул зат болуп атат. Кебез болсо анын эмнеси? Курамы, эмнеден жасалганын көрүп атабыз. Эми бул жерден саба, кымызды карайлы. Саба бул буюм болуп атат, кымыз анын ичинде болуп атат. Башкача айтканда жууркан кебезден жасалат, саба кымыздан жасалбайт. Башкача айтканда кыбыз сабанын ичинде болот. Демек асы жарабайт. Аяк, чопо. Аяк дегенде бул эмне? Идиш, идиш аяк. Баягы биздин кыргыз тилинде аяк деп да колдонот. Ал эмнеден? Чоподон жасалып атат. Демек аяк зат болуп атат, чопо анын курамы болуп атат. Кийинкисин карайлы. Ботинке боо десек, бул жерде ботинке боо бүтүн менен бөлүктүн байланышы. Ботинке бул бүтүн нерсе, анын бөлүгү боо болуп атат. Демек буй бизге жарабайт экен. Шейшеп менен пахта. Шейшеп бул зат болуп атат, пахта курам болуп атат. Бирок ушул жерден б менен гнын ортосунда экөөнүн кайсынысын белгилейбиз? Бул жерде пахта дегенде бул эмне? Кебез дегенде, кебез эмнеден алынат? Ал пахтадан, Бул жерден кебез баштапкы формасы башка нерсе, башкача айтканда бул пахта болот.
Демек бул жерде кебез дегенде азыркы курамы болуп атат. Ал эми пахта дегенде бул жерде шейшеп эмне болуш керек? Материал кездеме болуш керек, кездеме. Азыркы курамы. Пахта болсо бул эмне? Баштапкы курамы болуп атат. Демек бул жерден белгилей турган нерсе эмне? Б'си болуп атат. Бул жактан мындай сунуш келип атат, убакыт үнөмдөйүл деп. Бирок убакыт үнөмдөгөндө буюрса бардыгына жетишебиз. Биз пландалган нерсеге жетишебиз. Экинчиси, жөн гана силердин оюңар боюнча бул тура деп белгилей кетсек, сиздер кайра суроо келет, эмне үчүн бул мындай, бул тигиндей деген. Ошол суроолор болбосун деп, ар бир вариантын иретүү менен анализдеп чыксак дагы жакшы болуш керек деп ойлойм. Эгер ошол мен айткан нерсеге макул болсок. Кийинки мисалды карайлы. Терезе, айнек. Терезе, айнек. Кимде кандай жооп бар? Терезе, айнек дегенде, терезе бул зат болуп атат, анын курамы айнек болуп атат. Башкача айтканда, биз байланышын таптык. Эми бул жерден телефон номер карай турган болсок, мунун байланышы дагы башка. Автомобиль, антенна десек, бүтүн менен бөлүктүн байланышы. Бычак болот десек, бул эмне? Бычак зат болот болсо анын курамы болот. Чайнек, чай десек, бул анын ичинде боло турган нерсе. Демек, биз эмнесин? Буну белгилеп атабыз. Себеби бул жерден зат болуп атат, бычакта зат болуп атат. Айнек терезенин курамында, башкача айтканда терезе бизге айнектен турат. Демек, бычак дагы болоттон жасалат. Кийинкисин карайлы. Картон, кагаз. Картон, кагаз. Жактыл менен жалкыз барсыңарбы, силерден такыр жооп күтө албадык. Эгерде варианттарыңар болсо, 1-2 дагы катышып турсаңар жакшы болмок. Картон, кагаз дей турган болсок, бул жерден картон бул зат болуп атат, кагаз анын курамы. Демек, бул жерде байланышында зат менен курамы. Аналогияны дайыма тапканда, баштапкы сабактарымда айткам, биринчи биз горизонталдык табабыз, андан кийин вертикалдык ыкманы колдонобуз. Анан экинчиси, эгерде тапшырмада биринчи зат берилип, андан кийин курам берилсе, демек биз дайыма ошол формуланы колдонушубуз керек, издешибиз керек. Эгерде бул жерде тапшырмада мисал үчүн курам биринчи туруп, зат экинчи турса, демек бизге бул вариантты белгилебешибиз керек. Себеби бизде зат менен анын бөлүгү берилип атат. Бул жерде курам менен зат. Демек, орун алмашканда дагы жооптору туура эмес болуп калышы мүмкүн. Эми жип менен арканды карайлы. Бул жерде аркан курам болуп атат, аркан зат болуп атат, ал эми жип дагы не зат болуп атат. Башкача айтканда, экөө тең зат болуп атат дагы. Ортосунда байланыш окшошкон жок. Алтын, шайкек дей турган болсок, шайкек бул зат болуп атат, ал эми алтын курам болуп атат. Б'си бизге болбойт. Себеби бул жерде бизде биринчи зат турат, андан кийин курам турат. Демек, бул жерде болсо орун алмашып калган. Демек, эгерде орун алмашып калган болсо, биз ал вариантты туура жооптордун арасына киргизе албайбыз. Кумурска менен курт дагы болбойт. Булар бирдей түшүнүктөр, бирдей деңгээлдеги, даражалары бирдей байланыштагы жандыктар болуп атат. Анан эң акыркысы кийиз менен жун калды. Кийиз, анан жүн. Башкача айтканда, кийиз бул зат болуп атат, жүн анын курамы болуп атат. Демек, бизге эң жакын варианты Г'син белгилейт экенбиз. Эми акыркы мисал оромо эт дейт. Оромо эт дейт.
бул жерден оромо эт дегенде оромо бул зат болуп атат, эт анын курамы болуп атат. Башкача айтканда, биринчи жүк сөз экинчи сөзгө таасирин тийгизип атат. Эми карайлы. Асы музыка, мелодия. Музыка мелодиядан турушу мүмкүн, бирок анын байланышы окшошпой атат. Башкача айтканда, эттен башка нерсе дагы болушу мүмкүн. Эми сүт, айран карайлы. Бул жерден жанагы мен шашылыш түрдө кээ бирлер бул варианттын жооп берип атышат, бирок бул жерде эмне болуп атат? Орун алмашып калып атат. Сүттен айран бул зат болуп атат. Сүт болсо анын курамы болуп атат. Ал эми биздин тапшырмабызда зат биринчи турат, ал эми курам экинчи орунда турат. Демек бул жерде буйсы бизге такыр туура келбейт, себеби орунун алмашып калган. Буйсын карайлы, аркан, кыл. Аркан бул зат болуп атат, кыл анын курамы болуп атат. Анан капчык, акча дегенде, капчык акчанын ичинде, бирок анын эмнеси курамы эмес. Башкача айтканда, бул капчыктын ичинде акча бар, бирок капчыктын курамы эмес. Демек, аркан менен кылды биз эмне белгилейбиз? Кыл дегенде бул баягы арканды билесиңер, аркан эшип дейт го. Биздин ата-бабаларыбыз жасап келген, азыр деле жасашат. Ичке кылдарды алып, аларды эшип узун аркан кылат. Демек, бул жерден байланыш аркан менен кылдын ортосунда. Оромо эттен жасалган сыяктуу, аркан кылдан. Башкача айтканда, оромонун составы, курамы эттен башка дагы болушу мүмкүн, аркандын курамы да башка нерседен болушу мүмкүн. Демек, биз буйсын белгилейт экенбиз. Бул курам темасын бүттү. Эми кийинки темага өтө турган болсок, эгерде курам боюнча суроолоруңуздар болсо, жазып койсоңуздар, анан кийинки теманын убагында түшүнбөй калган темаларды суроолорго жооп бергенге аракет кылалы. Кийинки темабыз өлчөө. Өлчөө дегенде биз эмне бир нерсени дайыма өлчөп, мисал үчүн базарга бара турган болсок, бир нерсе ала турган болсок, аны биз сөзсүз түрдө килограммдап баалап анан алабыз. Же болбосо жөн гана мисал үчүн үйдө кекс жасай турган болсок, биз сүттү өлчөйбүз, кантты өлчөйбүз, майды өлчөйбүз, канча температурада бышыш керек, анын баарын өлчөйбүз. Демек, биздин жашообузда өлчөө дайыма курчап турат. Демек, ошол өлчөө байланышынын ортосунда аналогиялык байланыштарды да түзгөн. Эми ошол байланыштарды карап көрөлү. Бул жерде таразанын ар кандай түрлөрү бар экен. Демек, биз өлчөгөндө тараза колдонобуз. Башкача айтканда, салмакты билиш үчүн биз тараза колдонобуз. Кийинкиси, бул жерде биз эмнелерди көрүп атабыз? Сызгыч, башка дагы узундуктарды өлчөй турган приборлор, бурчту өлчөй турган, узундукту, бийиктикти өлчөй турган аспаптар. Кийинкисинде карай турган болсок, бул жерде эмне? Спидометр болушу мүмкүн, ылдамдыкты өлчөй турган, бензиндин көлөмүн өлчөй турган, көлөмдү өлчөй турган, майды, канча километрди учат, канча километр жүрүп койгондугун көрсөтө турган аспаптар, аппараттар турат. Демек, биздин жанагы жогоруда белгилегендей, сөзсүз түрдө биздин жашообузду дайыма өлчөө, эсептөө дайыма курчап турат. Эми ошолорду карап көрөлү. Өлчөө дегенде бул эмне? Шаймандар аркылуу, башкача айтканда, жанагы аспаптар аркылуу ар кандай заттарды өлчөө, эсептөө. Өлчөө, эсептөө. Муну сөзсүз түрдө эмне? Адам баласы эсептейт. Башкача айтканда, башка жандыктарга өлчөөнүн кереги жок, бирок биздин өзүбүздүн жашообузда бир нерсени өлчөө, эсептөө үчүн өзүбүз шаймандарды тапканбыз. Ошол шаймандар менен биз заттарды өлчөйт экенбиз. Демек, ошолордун ортосундагы байланыштар болушу мүмкүн экен. Эми
өлчөө бирдиктеринин арасындагы байланыш түрлөрү. Бул жерде 4 түшүнүк бар. Өлчөнүүчү түшүнүктөр, өлчөгүч шаймандар, өлчөө бирдиктери, анан өлчөнүүчү заттар деген 4 түшүнүк бар. Демек, 4 түшүнүктүн ортосундагы байланыш түрлөрү болушу мүмкүн. Бул жерде өлчөнүүчү түшүнүктөр менен өлчөгүч шаймандар болушу мүмкүн. Өлчөнүүчү түшүнүктөр менен өлчөө бирдиктери байланышта болушу мүмкүн. Өлчөнүүчү түшүнүктөр менен өлчөнүүчү зат болушу мүмкүн. Же болбосо өлчөнүүчү заттар менен өлчөгүч шаймандар, өлчөнүүчү заттар менен өлчөө бирдиктери болушу мүмкүн. Же болбосо тескерисинче өлчөө бирдиктер менен өлчөнүүчү түшүнүктөр, өлчөө бирдиктер менен өлчөнүүчү заттар болушу мүмкүн. Өлчөгүч шаймандар менен өлчөнүүчү заттар. Анан өлчөгүч шаймандар менен өлчөгүч бирдиктердин ортосунда байланыш, өлчөнүүчү түшүнүктөр менен өлчөнүүчү заттардын ортосунда байланыш болушу мүмкүн. Демек, байланыш түрлөрүндө бизге көңүл бура турган нерсе ушул 4 түшүнүк. Башкача айтканда өлчөнүүчү түшүнүктөр, өлчөгүч шаймандар, өлчөө бирдиктери жана өлчөнүүчү заттар. Эми ошолордун айырмаларын карап көрөлү. Алар эмне кандай, эмнеси менен айырмаланат? Эмнеге биз бул түшүнүктөрдү 4кө бөлүп атабыз? Эми ар бирөөсүн бирден карап көрөлү. Бул өлчөнүүчү түшүнүк. Эң биринчи түшүнүктү biz өлчөнүүчү түшүнүк деп айттык. Башкача айтканда өлчөнүп жаткан абстрактуу түшүнүктөр. Көбүнчө бул жерде абстрактуу түшүнүктөр болушу мүмкүн. Мисалы, баарыбыз эмне базарга барабыз. Базарга барганда, мисалы, помидор алалы. Помидор алганда биз аны эмне өлчөйбүз. Өлчөгөндө эмнесин өлчөйбүз? Салмагын. Демек, өлчөнүүчү түшүнүк дегенде бизге ошол помидордун салмагы, башкача айтканда салмак деген сөз бизге түшүнүк, өлчөнүүчү түшүнүк дегенди берет. Демек, ал жерде көбүнчө эмнелер абстрактуу түшүнүктөр болушу мүмкүн. Мисал карап көрөлү. Салмак. Бул ошол помидордун салмагын, канча килограмм болгонун биз салмак деп айтабыз. Же болбосо биз алган арканды алалы. Аркандын канча узундукта экенин билишибиз керек. Узундук дегенде ал түшүнүк болуп атат. Убакыт десек, мисалы үчүн биздин бүгүнкү сабагыбыздын канча саат боло турганы, канча мүнөт боло тургандыгын биз жалпысынан эмне убакыт деп айтабыз. Башкача айтканда абстрактуу түшүнүк. Же болбосо, мисалы үчүн бензиндин көлөмү, машина унаабызда канча бензиндин көлөмү калат, аны өлчөйбүз. Демек, ал эмне бизге көлөмдү берет. Демек, мунун баары бизге эмне өлчөнүүчү түшүнүктөрдү берет экен. Көбүнчө өлчөнүүчү түшүнүктөр эмне абстрактуу түшүнүктөр экен. Кийинки түшүнүк болсо, бул эмне өлчөнүүчү зат. Экинчи бир түшүнүк, бул жанагы өлчөө түшүнүгүнүн ичиндеги экинчи түшүнүк өлчөнүүчү зат. Бул эмне конкреттүү зат. Башкача айтканда, биз өлчөп атканда, жанагы базарга барганда, өлчөгөндө биз эмне таразага помидорду тарттык. Демек, ошол помидор эмне болуп атат? Өлчөнүүчү зат болуп атат. Эми мисал карап көрөлү. Бул жерде мисал көмүр. Көмүрдү биз эмне өлчөйбүз, өлчөй алабыз. Канча тонна, же болбосо канча мүшөк болду, же болбосо канча чака болду. Демек, биз көмүрдү санай алабыз. Топ десек, анын мисалы үчүн диаметрин, же болбосо радиусун санай алабыз. Демек, ал эмне топту биз өлчөп атабыз конкреттүү түрдө. Же болбосо жол десек, жол мисалы үчүн канчалык узундукта, мисалы үчүн Бишкек Каракол, же болбосо Бишкек Жалалабад, же Бишкек Ош, же Бишкек Чоктал десек, алардын ортосундагы узундукту канча километр экенин, демек, өлчөй алат экенбиз. Же болбосо суу десек, мисалы үчүн көлөм менен өлчөй турган болсок, 1 литр суу, же болбосо 1 чыны суу, же болбосо 5 литр суу деп эмне суунун көлөмүн. Башкача айтканда, мунун баары бизге эмне кылат экен? Өлчөнүүчү заттарды берет экен. Башкача айтканда, өлчөнүүчү зат биз өлчөп жаткан конкреттүү буюм, нерсе же түшүнүк болушу мүмкүн. Эми өлчөгүч шаймандар.
Жанагы байланыштардын ортосундагы байланыштарды караганда эмнени карадык? Өлчөгүч шаймандар дедик. Өлчөгүч шаймандар бул өлчөнүп жаткан конкреттүү заттын өлчөгөн же эсептеген аспап. Башкача айтканда, бул жерден көңүл бура турган нерсе бул аспап, же болбосо жанагы сүрөттө теманын башында айтылбады, тараза, же болбосо сызгыч же спидометр деген сыяктуу шаймандар, башкача айтканда биз адам өзү ойлоп тапкан эмне аспаптар, шаймандар болуп атат. Бияктан мисал карай турган болсок, сызгыч, сызгыч менен биз узундукту өлчөбүз, канча узундукта экенин. Же болбосо тараза, тараза менен биз эмне салмакты өлчөбүз. Спидометр менен биз эмне ылдамдыкты өлчөбүз, мисалы үчүн ошол эле Бишкек-Ош жолуна канча убакыттын ичинде канча саат, канча километр саатына жүрө турсак, канча саатта жетет экенибизди биз эмне спидометр менен өлчөй алабыз. Же болбосо азыркы убакта биздин аба ырайынын температурасы канча экенин термометр менен текшеребиз. Демек, мунун баары бизге эмне өлчөгүч шаймандарды берип атат. Демек, бул үчүнчү түшүнүгүбүз, эми акыркы түшүнүгүбүз бул өлчөө бирдиктери болду. Өлчөө бирдиктери. Бирдиктери дегенде биз өлчөгөн эсептеген шаймандардын бирдиктери. Башкача айтканда, биз жанагы мисал карай турган болсок, сызгыч менен өлчөсөк, биз эмне метрди ала алабыз, же болбосо андан башка километр болушу мүмкүн, сантиметр болушу мүмкүн, андан кичиреги миллиметр болушу мүмкүн. Башкача айтканда, бул эмне узундуктун бирдиги болуп атат. Килограммда ала турган болсок, бул эмне салмактын бирдиги болуп атат. Килограммдан башка, мисалы үчүн грамм болушу мүмкүн, же болбосо тонна болушу мүмкүн, же болбосо центнер болушу мүмкүн. Бул болсо эмне салмактын бирдиктери болуп атат. Же болбосо километр саат болуп атат, же болбосо муну эмне километр секунда болушу мүмкүн. Башкача айтканда, секундасына канча километр жүрөт, же болбосо саатына канча километр жүрөт. Бул эмне биздин ылдамдыгыбызды текшере турган бирдик болуп атат. Же болбосо градус. Биздин мисалы үчүн бөлмөбүздө абанын температурасы канча экенин билиш үчүн биз эмне градус менен айтабыз, же болбосо мисалы үчүн 10 градус деген болсок, же болбосо минус 5 градус десек, азыр Бишкекте болжолдуу түрдө минус 5 градус дей турган болсок, эмне болуп атат? Бул градустар эмне биздин температуранын бирдиги болуп атат. Демек, бул түшүнүктөрдүн баары бизге өлчөө бирдиктерин берип атат. Демек, 4 түшүнүктүн ар бирөөсүн карап чыкты, кайсы эмнеси менен айырмаланат. Эми бул жерден бизге эмне ар кандай формулалар келип чыгышы мүмкүн. Эми формулаларды карап көрөлү. Бул эң биринчи эмне дедик? Өлчөнүчү түшүнүк, мен кыскартып жаза берейин, силерде түшүнүктүү болду да. Өлчөнүчү түшүнүк менен өлчөнүчү зат болушу мүмкүн. Эми мисал карай турган болсок, жанагы эле базарга барган помидорлорду карап көрөлү. Бул жерден өлчөнүчү түшүнүк эмне болду? Салмак болду, салмак. Ал эми өлчөнүчү зат бул эмне? Помидор болду, помидор. Экинчи бир формулада карай турган болсок, бул жерден өлчөөчү шайман болушу мүмкүн, анан менен өлчөө бирдиги болушу мүмкүн. Бул жерден өлчөөчү шайман тараза болуп атат. Шайман аспап, биз тараза менен салмакты өлчөйбүз, помидорду канча килограмм экенин. Бирдик болсо, демек килограмм болушу мүмкүн. Башкача айтканда, тараза бизге помидордун канча салмакта экенин килограмм менен көргөзөт. Өлчөнүчү түшүнүк менен өлчөгүч шаймандардын ортосундагы байланыш болушу мүмкүн. Бул жерден мисал үчүн
салмак анан тараза дей турган болсок, бул жерде салмак өлчөнүч түшүнүк, ал эми тараза болсо шайман болуп атат. Ошол түшүнүктү өлчөй турган, Анан акыркысы өлчөнүүчү зат менен өлчөө бирдиги болушу мүмкүн, Башкача айтканда, биз алган помидорду, мисалы үчүн сатуучу салмагын текшерди, салмагын бизге тараза менен текшерди, анан аны бизге эмне деп айтат? Помидор 5 килограмм болду десек, анын эмне бирдигин билгизип атат. Демек, бул жерде салмак, тараза, помидор, анан килограмм деген 4 түшүнүктүн ортосундагы ар кандай байланыштар болушу мүмкүн экенин карадык. Түшүнүктү эми ошол нерселерди дайыма эске алышыбыз керек. Бул жерден өлчөнүүчү түшүнүкпү же өлчөнүүчү шайманбы же өлчөнүүчү бирдикпи же болбосо өлчөнүүчү затпы. Ушул жерде 4 түшүнүктүн ортосунда ар кандай байланыштар болушу мүмкүн. Эми мисалдарды карап көрөлү. Цемент тонна. Цемент тонна дегенде, цемент бул эмне? Зат болуп атат, өлчөнүүчү конкреттүү зат. А тонна болсо анын бирдиги. Демек, экөөнүн ортосундагы байланышты карай турган болсок, эң жакыны бул эмне? Суу менен литр болуп атат. Суу бул зат, ал эми литр болсо бирдике, аны биз өлчөп атабыз. Ал эми могул жерден үй менен аянт дей турган болсок, бул жерде үй зат болуп атат, аянт болсо түшүнүк болот. Демек, ысы бизге жарабайт. Ал эми А менен В-ны биз карабай эле коелу. Кийинки варианты, кийинки тапшырма карап көрөлү. Күн эмгек өргүүсү. Эмгек өргүүсү деген сөз түшүнүктүүбү барыңыздарга? Эмгек өргүүсү деген сөз. Бизче айтканда отпуска. Демек, бул жерден эмгек өргүүсү түшүнүк болуп атат, ал эми күн болсо анын бирдиги болуп атат. Башкача айтканда, биз эмгек өргүүсүн биздин алган отпускабызды эмне күн менен эсептейбиз. 10 күнгө, 12 күнгө, же болбосо силердин окуучулардын каникулу болсо, биз эмне күн менен 7 күнгө, 10 күнгө каникулга чыктык деп айтабыз. Демек, түшүнүктү биз эмне кылтабыз? Бирдик менен өлчөп атабыз. Температура, даража, бул жакта экөө эки башка түшүнүк болуп атат. Температура бирдик байланыш жок, түшүнүк, температура түшүнүк болуп атат, даражада түшүнүк болуп калышы мүмкүн. Баррель мунай деген болсок, мунай бул зат, конкреттүү зат, баррель болсо анын бирдиги. Ал эми жыл, курак дей турган болсок, курак бул түшүнүк, жыл болсо анын бирдиги. Башкача айтканда, биз эмгек өргүүсүн канчалык күн менен эсептеген сайын биз курагыбызды жыл менен эсептейбиз. Мисалы үчүн 30 курактагы десек, 30 жашка чыккан жаш улан кыздарды айтабыз. Ал эми нота менен музыка бул бүтүн менен бөлүктүн байланышы. Кийинкисин карайбыз. Жарык фотометр. Жарык фотометр. Жарык фотометр дей турган болсок, бул жерден карайлы. Жарык деген бул өлчөнүүчү зат болуп атат. Өлчөнүүчү зат конкреттүү түрдө. Фотометр болсо эмне кылып атабыз? Биз ал аспап, шайман. Башкача айтканда, инструмент, аспап болуп атат. Ошол жарыкты өлчөй турган аспап болуп атат. Эми жылуулук градусту карайлы. Жылуулук
бул түшүнүк болот. Ал эми градус болсо эмне бирдик болот, жанагы айтпадымбы? Жылуулукту мүмкүн 10 градус жылуу деп айтсак, бул эмне бирдик менен бирдик байланышы болуп атат. Кийинкисинде кан басымы тонометр деп атабыз. Кан басымы бул зат болуп атат, тонометр бул эмне шайман болуп атат. Өлчөө биздин кан басымыбызды өлчөй турган аспап болуп атат. Жүрөк пульс дей турган болсок, жүрөк бул зат, ал эми пульс эмне бирдик, мисалы үчүн биздин жүрөгүбүздүн согушун пульс менен санайбыз, ватт менен ваттметр, бул жерде ваттметр шайман, ал эми ватт бирдик болуп атат, демек эмне бысын белгилейт экенбиз. Кийинкисин карайлы. Бриллиант карат. Бриллиант карат. Бриллиант карат дей турган болсок, бул жерде бриллиант бул конкреттүү зат болуп атат, ал эми карат болсо анын эмнеси бирдиги. Бриллиант мисалы үчүн 1 карат, 2 карат деп анын көлөмүн өлчөй турган бирдиги болуп атат. Алтын баа десек, алтын зат, бирок биз аны баа менен өлчөбөйбүз, темир метр деген болсок, бул жерде зат болуп атат, метр бирдик болуп атат. Бирок биз темирди эмне метр менен өлчөй албайбыз, Таш салмак дей турган болсок, бул жерде таш зат, салмак болсо түшүнүк, Алюминий грамм дей турган болсок, алюминий бул зат, грамм болсо бул бирдик. Демек биз эмне кысын белгилейт экенбиз. Кийинки мисал карайлы. Бийиктик метр. Бийиктик метр. Бийиктик метр. Бул жерден бийиктик дегенде метр бул эмне бирдиккени бизге түшүнүктүү болду. Эми бийиктик дегенде бул эмне конкреттүү эмес, мындай түшүнүк болуп атат. Өлчөнүүчү түшүнүк. Башкача айтканда, мисалы үчүн столдун бийиктиги, же болбосо тоонун бийиктигин метр менен өлчөйбүз, же болбосо дубалдын бийиктигин. Демек бул жерде бийиктик эмне болуп атат? Түшүнүк, өлчөнүүчү түшүнүк болуп атат. Ал эми могул жерде бурч менен айлананы карай турган болсок, бул эмне конкреттүү бир бурч берилип атат, анын бирдиги болуп атат. Айлана дагы бул бизге берилген конкреттүү нерсе, аянт болсо эмне болуп атат? Түшүнүк. Периметр менен квадратты карай турган болсок, квадрат периметри, бирок бул эмне квадрат конкреттүү зат болот. Ал эми периметр болсо аны эмне өлчөгөн түшүнүк болот. Бул жерден жалгыз гыйсы калып атат. Бул жерде убакыт менен күн деп атабыз. Себеби убакыт дегенде бул күн бул бирдик болуп атат, убакыт дегенде бул жалпы түшүнүк болуп атат. Демек бул жерде бурч дегенде көптүгүңөр А вариантын айтып атасыңар, бирок бурч дегенде бул эмне конкреттүү нерсе, берилген нерсе. Мисалы үчүн 3 бурчтуктун эмне бурчун, же болбосо 4 бурчтуктун бурчун, бизге ал белгилүү бурч деп айтабыз. Ал эми бийиктик дегенде биз кайсы бийиктикти өлчөп атканыбыз белгисиз. Башкача айтканда бул эмне абстрактуу түшүнүк. Демек бул жерден убакыт менен бийиктик бирдей болуп атат. Эми кийинки вариантты карайлы. Гектар айдоо жер. Гектар айдоо жер дей турган болсок, айдоо жер бул эмне болуп атат? Конкреттүү зат, түшүнүк болуп атат. Ал эми гектар аны өлчөп аткан бирдик. Башкача айтканда аянт бирдиги. Демек бул жерде
салмак цемент дей турган болсок, цемент бул зат, салмак болсо бул түшүнүк. Зыңда бул зат, метр болсо бул бирдик, Асман менен километр. Асман бул мындай өлчөнүүчү зат катары да болушу мүмкүн, бирок километр эмне биз аны асманды өлчөй албайбыз, эч кимге белгисиз. Акча менен сом дей турган болсок, бул жерде дагы экөө тең мындай бөлүк менен бүтүндүн, акча десек, бул категория акча болуп атат, сом болсо анын бир түрү, сомдун ордуна мисал үчүн доллар болушу мүмкүн, же болбосо евро болушу мүмкүн. Демек, бул жерде категория мисал болуп атат дагы, бизде эмне жалгыз жооп метр зым болуп атат. Демек, ушун менен бүгүнкү айта турган темаларыбыз бүттү. Эгерде сурооңуздар болсо, сурооңуздарга жооп берейин. Болбосо сиздерге көңүл бөлүп бергениңиздер үчүн чоң рахмат.